Кийинки сөз Бекешев Дастан Талабаевичке берилет. Илимий академияга суроону берейинчи. Мамлекеттик органдар, муниципалдык органдар силерге кайрылышабы ушул илимий жактан бул тармак боюнча маалыматыңыз кандай, же изилдөө кыла аласыңарбы, жардам бере аласыңарбы, ушундай кайрылышабы? Же тескерисинче Илимий академия өзү мамлекеттик органдарга, муниципалдык органдарга кээ бир мындай рекомендация береби бир маселелер боюнча мисалы? Рахмат, Дастан Талабаевич. Мен Улуттук Илимдер академиясынын вице-президенти Арабаев Чолпон Кулсаевич агайыңызмын. Ооба, биз жергиликтүү органдар менен дагы айрыкча жаңы түзүлгөн мамлекет жана укук деген институттун директору катары, мурунку директору катары биз абдан тыкыз иштейбиз. Бизге юридикалык жактар да кайрылат, независимо от формы собственностьтан жарандар дагы көп кайрылат, көп эле маселелер менен. Ошонун ичинен сиз да жакшы билгендей, ботаникалык бакка да көп кайрылат керек болсо. Институт биология, тарых институтуна, география институтуна жана башкаларга толгон токой кайрылуулар келип атат. Жарандар менен биз дайыма тыкыз иштейбиз. Суу ресурстар боюнча изилдөө барбы ушундай же илимпоздор? Илимпоздор бар. Бар, Бүгүнкү күндө атайын ошондой институт бар. Бул институт биздин өкмөт менен дагы абдан тыкыз байланышта иштейт. Институт ошол суу көйгөй деген деп эле аталат бизде. Ал жерде дагы дасыккан мыкты окумуштууларыбыз бар, чыгарган монографиялар да бар, изилдөөлөр да бар. Суу көйгөй тура, суу көйгөй. Суу көйгөй деп эле аталат. Тура. Водных проблем. А эмне себеп менен мисалы силерге ошол эле Минсельхоз, ошол эле мэриялар, айыл өкмөттөр кайрылышпайт, эми суу тартылышты көрүп атышат. Аны мисалы прогноз кылса, силерге кайрылса, аны билет эле да туурабы? Жөн эле мөңгүлөр эрибей жатат деп отурбай эле, аны алдын ала билиш керек да туурабы? Туура. Ошону алдын ала билип, мен мындан 3 ай болуп мурда окшойт, бизде Улуттук Илимдер академиясында да бир жакшы илимий конференция болгон. Ошол жерде да биз талкуулап, ошондо дагы мен айттым, ушул бүгүнкү талкуунун бардыгын тийиштүү мамлекеттик органдарга жиберели. Ошонун ичинен биздин бүгүнкү шаар мэриясына дагы жөнөткөнбүз. Мына карабайсызбы? Сиз жөнөтүп атасыз, рекомендацияны берип атасыз, алар окубайт. Окуса билет эле ушундай проблема болот, аны алдын ала чечиш керек. Же силерди укпайт, илимге кайрылышпай, көңүлдү бурбайт. Чындыгында акыбалыбыз ушундай болуп атат да. Мен айтып атпаймынбы, суу жок деп атышат. Мээбиз жок чындыгында. Сууну тапса болот, эми просто мээни иштеш керек да. Адистер бар, мына силерге кайрылса болот эле да, туурабы? Ооба, айрыкча чүй зонасында жердин астындагы суунун канчалык деңгээлде төмөндөп кеткенине чейин мен өзүм катышып угуп отурдум. Мен да таң калдым. Бир топ жакшы киргизе турган жаңылыктар көп экен. Рахмат, ийгиликтерди каалайт элем. Анан ошол кандидаттар боюнча, PhD боюнча, значит, бир пикирге келдиңер, Билим берүү министринин орун басары. Да, Дастан Талабаевич, биз бир пикирге келдик, бул жерде жакшы. жаздык. Жакшы. Эми илимий статьяларды, илимий ошол диссертацияларды ачыш керек да. Мен айткандай, бизде плагиаторщиктер өтө көп да. Мен ойлойм, эми келечекте андай болбош керек. Жасалма интеллект аны бүт баары сындырып коет, көрсөтүп коет, кимден ошону көчүрдү, туурабы? Эми силер дагы аракетти кылгыла. Себеби келечекте көбүнчө чиновниктер ошол кандидат болгон, алар уят эле болот. Бул ачылат. Бүгүн болбосо, эртең болбосо бир күнү ачылат да бүт баары эле. Рахмат. Рахмат.